Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Менин атым Мукадас Туранова. Биз сиздер менен бүгүн PISA компетенцияларын калыптандыруу аркылуу окуучулардын илимий сапаттуулугун жогорулатуудагы химия сабагын пландаштырып өткөрүүдө 5E илимий моделинин артыкчылыктары жөнүндө сөз кылабыз. Химия сабагын пландаштырып өтүүдө 5E моделинин өзгөчөлүктөрү. Сабактын 5E модели бул окуучуларды илимий сапаттуулукка, систематикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө, билимди натыйжалуу өздөштүрүүгө жардам берүүчү заманбап окуу ыкмасы. 5E илимий окуу модели 5 этапты өзүнө камтыйт. Алар кызыктыруу, изилдөө, түшүндүрүү, түзүү жана баалоо. 5E модели боюнча сабактын 5 этаптарыны баарына токтоло кетсек. Мисалы, биз сиздер менен химия 9-класста өтүлүүчү темабыз химиялык тең салмактуулук жана аны жылдыруунун шарттары деген теманын негизинде окуучулардын илимий сабаттуулугун жогорулатуу менен аларга керектүү көндүмдөрдү калыптандырабыз. Биринчи этабыбыз бул кызыктыруу. Окуучулардын кызыгуусун арттыруу үчүн мугалимдер алардын көңүлүн бурдуруп, алар менен байланыш түзүү керек. Мисалы, сабакты ачуу үчүн жөнөкөй суроо берилет. Балдар, силер билесиңерби, эмне үчүн мал коро кышындасы жыттанат, ал эми жайындасы жыт жоголуп кетет? Бул суроого илимий жактан жооп берүү үчүн биз силер менен кайталанма реакциялардын мүнөздүү бөтөнчөлүгү жабык системада аягына чейин жүрбөшүн аныктайбыз. Окуучуларга миякталуунун анимация аркылуу түшүндүрүү талап кылган илимий видео көрсөтүлөт. Өнөр жай өндүрүшүнүн шарттарында реакцияны ишке ашыруу, эгерде ал экзотермикалык кайталама, гетерогендик катализдик болсо. Келгиле, ирети менен баштайлы. Түз реакция жылуулуктун бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Температура канчалык жогору болсо, ошончолук казан-мак пайда болот. Кантип кылуу керек? Балким температураны төмөндөтүү керекпи? Бирок кандай реакциянын ылдамдыгы азаят. Реакцияга 1 көлөм азот жана 3 көлөм суутек кирет. Ал эми 2 көлөм аммиак алынат. Эгерде басымды жогорулатсак эмне болот? Чынында эле, бул учурда химиялык тең салмактуулук аммиактын пайда болушу тарапка жылат. Демек, басымды жогорулата беребиз. Энергиянын чыгымдары көбөйөт, конструкциялык материалдарга талаптар өсөт. Эч нерсе эмес, эң негизгиси натыйжа. Тилекке каршы, басымды жогорулатууда, температураны төмөндөтүүдө каалаган натыйжаны бербейт. Тилекке каршы, энергияны жогорулатуу эмес, конструкциялык материалдарга талаптар өсөт. Эч нерсе эмес, эң негизгиси натыйжа. Реакциянын ылдамдыгы жетиштүү чоң болгон температура жана техникалык жактан ишке ашыруу оңой болгон басым керек. Маселени чечүү оптималдуу шарттарды тандоодо. Бирок баары эске алындыбы? Ал эми катализатор.
Катализатор азот жана суутек менен аралык бирикмелерди пайда кылат. Андан кийин алар аммиакка айланат. Мындай реакциянын жүрүшү үчүн зарыл болгон энергия азаят. Бирок бул эмне? Катализатор кайтарым реакцияны да тездетет. Аммиактын ажырашы. Кантип кылуу керек? Аммиак пайда болуп жана ажырайт. Эгерде алынган аммиакты ажыратып, азот менен суутекти кайрадан реакция зонасына багыттасакчы. Демек, синтездин оптималдуу шарттары. Салыштырмалуу төмөн температура. Орточо басым. Арзан активдүү туруктуу катализаторду колдонуу. Жабык циклде азот суутек аралашмасынын мегакраттык циркуляциясы. Экинчи этап изилдөө этабы. Окуучулар өз алдынча иш аракет аткара башташат. Эгерде анимацияга көңүл буруп карап чыгышса, берилген суроого жооп таба алышат. Демек, бул этапта суроолорду беришип жана көйгөйлөрдү аныкташат. Изилдөөлөрдү пландаштырышат. Кээ бир учурларда өздөрү эксперимент жүргүзүп жана чечимдерди чыгарышат. Маалыматтарды талдап жана чечмелешет. Андан кийин 3-чү этапка өтүшөт. 3-чү этап бул түшүндүрүү этабы. Бул этапта окуучулар өздөрүнүн изилдөөлөрүн пландаштыруу менен презентация жасай алышат жана башка ыкмалар дагы колдонсо болот. Байланыш далилдерин колдонуу менен идеяларын баалашат жана коргошот. Негизделген чечимдерди кабыл алуу менен моделди иштеп чыгышат. Аны колдонуу мыйзамдарын дагы сунуштай алышат. Андан соң окуучулардын түшүндүрмөлөрүнө мугалим кунт коюп угуу менен эгерде туура багытта түшүндүрүү жүрсө, окуучулардын иш аракеттерин толуктоо менен 4-чү этапка өтүшөт. 3-чү этапта окуучулар төмөндөгүдөй иш аракеттерди жасай алышат. 3-чү этапта окуучулар кандай иш аракет жасашат? Le Chatelier принцибин түшүндүрүүдө аммиакты алуу мисалында көрсөтө алышат. Шарт өзгөрсө, реакция кандай багытта жылат деген суроо пайда болот жана анын үстүндө иш алып барышат. Кыскача топтук талкуу жүргүзүшөт. Бул жерде басым, температура өзгөргөндө эмне болот деген суроого жооп табышат да, жооптор флипчарт жана тактада түшүндүрүлөт. Кийинки слайдда сиздер окуучулар бизге бере турган мүмкүн болгон жоопторду көрүп турасыздар. Эгерде азыр слайдда көрүп аткан жоопторду окуучулар бизге бере алса, анда биз 4-чү этапка толугу менен өтө алабыз. 4-чү этап кеңейтүү этабы же түзүү деп да коебуз. Бул этапта мугалим окуучуларга сабактан тышкаркы жаңы жана реалдуу кырдаалдарга фактыларды кеңейтүү менен аны колдонуу аркылуу концепцияны бекемдейт. Бул учурда окуучулардын темага болгон түшүнүгү кеңейип, өтүлгөн теманы жашоо шартта илимий чөйрөдө кеңири түшүнүп колдонууга мүмкүнчүлүк түзөт. Өнөр жайда аммиакты Габер процессинин натыйжасын да алышат. Реагенттер суутек жана азот 3-1 чейинки малярдык катышта аралаштырылат. Реакция өтө жогорку басымда 30-дан 5-10 чейинки аралыкта жана Цельсий боюнча 400-500 градуска чейинки температурада жүрөт. Реакцияда колдонулган катализатор металлдык темир болуп саналат. Азот менен суутектин аралашмасы ысытылып, андан кийин жогорку басымда катализатор аркылуу өткөрүлөт. Бул шарттар аммиактын пайда болушуна өбөлгө түзөт. Пайда болгон аммиак андан кийин газ аралашмасынан төмөн температурада суютуу жолу менен бөлүнүп алынат. Ал эми реакцияга кирбеген суутек менен аммиак аппаратка кайтарылат. Аммиак сары түскө боелгон баллондордо жогорку басымда же 25% суу эритмеси түрүндө сакталат. Андан кийин биз 5-чи этапка өтөбүз. 5-чи этап бул баалоо этабы. Бул этапта окуучулар аткарган иштерин илимий жыйынтык концепция чыгарышат.
же маалыматты чогултуу менен өздүк концепцияларды иштеп чыгышат. Жогорудагы иштерди аткаруу менен балдар бизге төмөндөгүдөй биринчи концепцияны сунушташат. Лешателия принциби, химиядагы теңдештик принциби. Бул принципке ылайык теңдештикте турган системага тышкы факторлордун, мисалы температура, басым, концентрация таасири тийгенде, система ошол таасирди жокко чыгаруу багытында өзгөрөт. Жөнөкөй тилде айтканда, эгерде системанын теңдештигин бузуучу бир нерсе болсо, система ошол бузууну түзөтүүгө аракет кылат. Экинчи концепция температура. Эгерде реакция экзотермикалык болсо, жылуулук бөлүнөт. Температураны жогорулатсак, теңдештик реакциянын тескери багытына карай жылат. Анткени система ашкыча жылуулукту азайтууга аракет кылат. Эгерде басымды өзгөртсөк, газдуу реакцияларда басымды жогорулатса, молекулалардын саны азайыш багытында теңдештик жылат. Үчүнчү учуру концентрацияны өзгөртүү менен реакциянын биринин концентрациясын жогорулатса, теңдештик пайда болгон заттар багытына карай жылат. Үчүнчү концепция бул принцип химиялык процесстерди башкарууда жана оптималдаштырууда маанилүү роль ойнойт. Келип чыккан концепциялардан окуучулар кызыктыруу этабында мугалим берген суроого толук түшүндүрмө бере алышат. Кышында температура төмөн болгондуктан мал коро жыттанат. Себеби аммиак конденсацияга дуушар болот деген жыйынтыкка келишет. 5Е илимий моделине сабактан кийинки берилген артыкчылыктар. Мында жаңылануунун жаңы элементтери бар. Билим берүүнүн жаңы натыйжаларына жетишүүгө багыт алуу. Окуучулардын жана мугалимдердин иш аракетин уюштуруудагы ишмердүүлүк мамилеси. Билимди, теорияны, эрежелерди жаттоо процессинде эмес, аны кызыктырган максатка жетүү үчүн иш аракет процессинде алат. Билим берүү чөйрөсүнүн милдетин аткаруучу айланасындагы билим берүү мейкиндигин уюштуруу, атайын окуу куралдарын тандоо. Бала өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алуу менен анын инсандыгын интеллектуалдык, чыгармачылык жактан басым жасоо. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиленин жаңы түрү. Мугалимдин ролу билим трансляторунан иш аракетти уюштуруучуга айланат. Демек, ойчулдардын улуу сөздөрү менен мен бүгүнкү сиздер менен болгон жолугушуумду аяктасам. Көптү билген адам акылман эмес, билимин колдоно алган адам акылман. Демек, биз окуткан окуучуларыбыз алган билимдерин турмушта курал катары колдоно ала тургандай илимий билим берүүгө аракеттенишүүбүз керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.